Саламатсыңар балдар. Бүгін бізде жаңы тема даража жана даражанын касиеттери. Анда эмесе биз сабакты баштагандан мурун биз буга чейин негизи даражаны мектепте өтүп келгенбиз, даража эмне экенин билебиз. Ал жөнүндө шашпай айтып бериштин эч кандай кажети жок. Анда эмесе силерге жөн эле терминология жагынан бир сыйра көрсөтүп коеюн. Бизге негизинен даражанын негизи деп ушул бөлүгү даражанын негизи болуп эсептелет. Ал эми Б'быз бул даражанын көрсөткүчү. Демек, биз негизги эки нерсени билип алышыбыз керекпиз. Даражанын негизи, даражанын көрсөткүчү. Болду, мындан башка нерсе кереги жок. Эми биз жыйыртыга керектүү бөлүгүн карайлы даражанын. Мисалы, карасак, бизде оң даража жана терс даража болушу мүмкүн. Эми бизде оң сандын оң даражасы дайыма оң сан болот. Андан башка болушу мүмкүн эмес. Буга мисал келтирсек, мисалы 3-түн экинчи даражасы 9. Демек, экөө тең оң сан болсо, дайыма даражабыз оң сан болот деген сөз экен. Анда эмесе бизде даражанын жуп же так даражасы болушу мүмкүн. Эми терс сандын жуп же так даражасынан экөөндө чоң айырмачылык бар. Эгерде ушундай кашасы болуп туруп, жана жуп даражада кашанын ичинде терс сан же оң сан болсо, айырмасы жок, экөө тең оң сан боло берет. Мисалы, ошол эле -3 алалы. -3-түн мисалы жуп даражасы болгондуктан экинчи даражасын алсак, бул дайыма +9. Себеп дегенде -3-тү -3-кө көбөйткөндө дайыма оң сан чыгышы керек. Анда эмесе биз эми так даражасын алалы. Терс сандын так даражасы терс сан болот. Келе муну биз практикада карайлы. Ошол эле -3-түн көп. Карасак, бизде -3 бар. -3төн 3 жолу болгондуктан ушул жерде бизде +9 болот. Биз +9ду кайра биз -3кө көбөйткөндө -27 чыгат. Демек, биздин терс саныбыздын так даражасы терс сан чыккандынын себеби ушунда. Анда эмесе бизде мунун бардыгы кашанын ичинде жазылды. Эгерде кашасыз жазылган жуп даража болсо деле, бул жакта карасаңар, адаштырбашыбыз керекпиз. Каша менен жазылган жуп даражада оң сан чыгат дедик, бирок кашасыз жазылган жуп даражада оң сан чыкпайт. Себеп дегенде ошол эле -3 алалы дагы -3-түн квадраты. Бул даража, бул негизине тиешелүү, бирок ушул минуска тиешелүү жок. Ошол себептен бул -9 болот. Белгисинин өзүн жазабыз дагы, негизин даражага көтөрүп коебуз. Анда эмесе 5-син карайлы. Ошол эле терс сандын так даражасы айырмасы жок. Терс сандын так даражасы дагы терс боло берет. Себеп дегенде ошол эле -3-түн кубун алсак, белгисинин өзүн жазабыз. -3-тү кубка көтөрсөк 27. Бул түшүнүктүү. Эми бизде каалагандай сандын 0-чу даражасы 1ге барабар. Муну биз билип коюшубуз керекпиз. Мисалы, биз ошол 1024 деген санды алып туруп деле биз мунун 0-чу даражасы десек, бул 1ге барабар. Каалагандай сандын, демек 0-чу даражасы 1ге барабар экен. Ошол эле көпчүлүк жерлерде суроо жаратат, 0-дун 0-чу даражасы канчага барабар деп, мындай башка китептерде да көп берилген эмес экен. Ушул 0-дун 0-чу даражасы дагы 1ге барабар. Дайыма 0-дун 0-чу даражасы 1ге барабар болот. Эми 1дин энчи каалагандай 1дин миллиончу даражасы деле бул 1ге барабар болот деген сөз. Мисалы, 1дин 1000-чи даражасы деле бул 1ге барабар. Эч кандай айырмасы жок. Анда эмесе балдар, биз улантабыз. Биз буга чейин даражаны билдик. Эми келгиле биз эки даражалы санды бири-бирине кантип көбөйтүп, кантип бөлүп, даражанын даражасына кантип көтөрүш керек экенин карайлы. Анда эмесе эң биринчисин карасак, бизге ушундай келип калса, эгерде бизге негиздери окшош, карасаңар, сөзсүз түрдө негиздери эмне болуш керек экен, окшош болуш керек экен. Бирок даражалар ар башка болсо, экөөнүн ортосунда көбөйтүү турса, биз негизинин өзүн жазабыз дагы, даражаларын кошуп коебуз. Болду. Демек, мисал түрүндө карасак, биз санды санга көбөйтүшүбүз керекпиз. Ошондой эле өзгөрмөнү өзгөрмөгө көбөйтүшүбүз керекпиз да. Келе санды санга көбөйтсөк 8.
A'нын 4-нче даражасы менен A'нын 5-нче даражасын эмне кылышыбыз керек экен? Көбөйтүшүбүз керек экен. Анда эмесе биз эмне кылабыз? Негизин өзүн жазабыз дагы 4-нче даражага кошобуз 5-нче даражаны. Бул эмнеге барабар болот? 8-дин 8A'нын 9-нчу даражасы болот экен, Анда эмесе экинчисин карайлы. Бизге биринчисинде кошсок, экинчисинде биз негизинин өзүн жазабыз дагы ага биринчи даражадан экинчи даражаны кемитип коебуз. Демек M'ден кемитебиз N'ди. Келе биз мисалды карайлы. Биринчи 4төн 2-ни 4 2-ге бөлсөк канча болот? Албетте 2 болот. Ошондой эле A'нын 8-нчи даражасынан кемитебиз экинчи даражасын. Демек A'нын өзүн жаздым. 8-нчи даражасына кемиттим экинчи даражасын. Демек 2 көбөйтүлгөн A'нын 6-нчы даражасы. Демек жеңил эле экен, Анда эмесе 11-нчисин карайлы. Бизге ушундай даража берилиши мүмкүн, даражанын сыртынан дагы бир даража берилиши мүмкүн. Карасаңар. Демек бул учурда эмне кылабыз? A'нын эминчи даражасын өзүн жазабыз дагы сыртында, кашанын сыртында турган даражаны биз көбөйтүп коет экенбиз. Келгиле, мисалда карайлы. A'нын 12-нчи даражасын өзүн жаздым. Кашанын сыртындагы даражаны көбөйтүп койдум. Демек бул A'нын 36-нчы даражасы деген сөз экен. Эми биз адаштырбашыбыз керек. Карасаңар, ушул жакта бизде каша бар, кашанын сыртында даража бар. Ал эми мунусунда биз ушул даражабыздын дагы даражасы бар да. Демек бул кашанын сыртындагы даражада көбөйтсөк, биз ушул даражанын даражасында эмне кылышыбыз керекпиз? Өзүн эле көбөйтүшүбүз керекпиз. Аз тамгаларда жакшы билинбейт. M'дин n-чи даражасы өзү эле калат. Демек карасак, биз бул жактан A'нын 3-нчү даражасын 2-нчи даражасына көбөйтүп койсок, туура эмес чыгып калат. Себеп дегенде, ушул жакта ушундай болгон кашасы жок. Демек, биз эмне кылышыбыз керекпиз? 3-түн өзүн квадратка көтөрүп алышыбыз керекпиз. 3-тү квадратка көтөрсөк 9. Демек, A'нын 9-нчы даражасы болуп чыгат экен. Ал эми бизде кашасы болгондо бул A'нын 6-нчы даражасы эле болуп калат эле. Ошого байланыштуу биз муну адаштырбайбыз. Анда эмесе 13-сүн карасак, бизге ушундай кашанын ичинде бир топ сандын көбөйтүндүсү же бөлүүсү турган, бирок ушул жакта эгерде бизде плюс, минус деген сандар келип калган болсо, биз бул касиет иштебейт. Бул касиет иштеш үчүн экөөнүн ортосунда көбөйтүү же бөлүү гана болушу керек. Башка болушу мүмкүн эмес. Анда бул касиет иштебей калат эгерде башка болсо. Демек бул ушул даража Ага тиешелүү, ушул даража Бга тиешелүү, ушул даража Сга тиешелүү. Демек A'нын канчы даражасы көбөйтүлгөн Б'нын канчы даражасы көбөйтүлгөн С'нын канчы даражасы. Келе мисалда карайлы. Бул эмне деген сөз? 7-нин 10-чу даражасы көбөйтүлгөн 6-нын 10-чу даражасы көбөйтүлгөн 8-дин 10-чу даражасы. Демек өтө жеңил экен. Анда эмесе доскадагыны көчүрүп жазсаңар болот. Өтө маанилүү. Анда эмесе достор, биз улантабыз. Бизде жаңы подтема. Карасаңар, көрсөткүчтүү теңдеме. Эми биз теңдемени даражаларда көргөн эмеспиз буга чейин. Эми даражаларда дагы теңдеме болот экен. Бул өтө жеңил эле, кадимки эле теңдемеге окшош, бирок бир өзгөчөлүгү бар. Ушул биз айткандай ушул негиздери окшош болуш керек. Негиздери окшош болгон учурда биз даражаларын бири-бирине барабарлап салсак болот. Демек 3x плюс 4 бул барабар 2x плюс 5. Демек биз бул жерден эмне кылдык? Карасаңар, биз жөн эле негиздери окшош болгон үчүн биз даражаларын экөөнү бири-бирине барабарлап койдук. Барабарлап, демек астына жаздым. Бул биринчи класстын теңдемеси, өтө жеңил. Демек 3x'тен 2x'ти кемитсек x, бул бул жака барса 1. Демек x барабар 1. Демек биринчи теңдемебиз чыкты, өтө жөнөкөй экен. Биз даражаларын эле жөн эле барабарладык дагы, теңдемени чыгарып койдук. Демек теңдемебиздин жообу 1 чыкты. Анда эмесе экинчисин карасак, бизде негиздери окшош эмес экен, Демек негиздери окшош болуш үчүн эмне кылышыбыз керекпиз? Биз ушул 25-ти эмне деп жазсак болот? Келе карасаңар. Ушул жака 25 бул барабар 5-тин квадраты. Демек 25 5-тин квадраты экен. Келе өзүн жазайын. 5 5x плюс 3-чү даражасы 5-тин квадратынын 2x минус 4-чү даражасы да. Демек ушул 5-тин квадраты болсо, ошонун сыртындагы даражасы да. Демек биз бул касиетти да өткөнбүз.
Эгерде ушундай болуп калган учурда биз эмне кылабыз? Ар бирөөнө мүчөлөп көбөйтүп коебуз. Анда эмесе 5тин 5x плюс 3-чү даражасы барабар 5тин муну буга көбөйтсөк 4x даражасы, ошондой эле 2-ни минус 4кө көбөйтсөк минус 8. Демек эми карасаңар, бул жакта бизде негиздери экөөнүкү тең окшошту. Демек биз даражаларын бири-бирине эмне кылсак болот экен? Барабарлап койсок болот экен. Демек 5x плюс 3 барабар 4x минус 8. X барабар, бул жака минус менен өтсө, минус 11. Демек, экинчибиздин жообу да ушундай экен. Биз жөн эле негиздерин бири-бирине барабарлап алышыбыз керек экен. Анда эмес үчүнчүсүн карасак. Үчүнчүсүндө мындай экөөнүкү тең даражасы келбейт экен. Демек, экөөнүкү тең келгиле биз 3-чү даражага чүрүп салалы. Келе биз 9ду эмне деп жазсак болот? 9ду 3-түн квадраты деп жазайын, Ал эми 27-ни 3-түн кубу деп жазайын. Демек, 3-түн квадратынын 3x плюс 2-нчи даражасы, ошондой эле 3-түн кубунун x плюс 27-нчи даражасы. Анда эмесе биз ушул кашадан кутулалы, ар бирөөнө минтеп көбөйтүп. Көбөйсөк 3-түн 6x плюс 4-нчи даражасы барабар 3-түн 3x плюс 81-нчи даражасы. Эми келгиле, биз негиздери окшош болду. Биз ушул даража көрсөткүчтөрүн эле бири-бирине эмне кылалы? Барабарлап салалы. Карасак, 6x плюс 4 барабар 3x плюс 81. Демек, 6x-тен 3x кеметсек 3x, 81-ден 4-тү кеметсек, албетте 77. Демек, 77 3-кө бөлүнбөйт, жазып эле коелу. 77 бөлүнгөн 3. Демек, үчүнчүнүн жообу 77 бөлүнгөн 3 чыгат экен. Демек, биз 2 негизин тең өзгөрттүк, 2 негизин тең 3-чү даражага келтире алдык дагы өзгөрттүк. Демек, бул жакта эмне кылышыбыз керек экен? Жөн эле логиканы бир аз иштетишибиз керек экен. Эми 4-сүн карасак. Мындай карасак, экөөнүн даражалары эч эле бири-бирине окшошу мүмкүн эмес. Бирок биз эң акыркы касиетти өткөнбүз. Эмне дедик эле? Каалагандай сандын 0-чу даражасы 1-ге барабар. Келгиле, анда биз ушул 1-ди эмне деп жазып алалы? 7-нин 0-чу даражасы. Макулсыңар, 7-нин 0-чу даражасы дайыма 1-ге барабар экен. Демек, биз 7-нин 0-чу даражасына эле барабарласак, экөөнүн тең негиздери бири-бирине дал келди. Демек, биз даража көрсөткүчтөрүн эле бири-бирине теңдемедей кылып барабарлап коет экенбиз. Демек, эмне деген сөз? 3x минус 6 барабар 0. 3x барабар 6, x барабар 2. Демек, биз көрсөткүчтү теңдеме келгенде кантип чыгарат экенин эң негизги түрлүү жолдорун карадык. Доскадагыны көчүрүп жазып алсаңар болот. Анда келгиле, биз кийинки теманы карайлы. Бизде кийинки тема десек болот, эми мындайча айтканда подтемада салыштыруу. Биз негизи даражасы бар бөлчөктөрдү же болбосо даражасы бар сандарды салыштырууда бир аз кыйналабыз. Ошондо кыйналбаш үчүн келгиле, биз салыштыруунун эң негизги элементтерин карайлы дагы. Андан кийин мисалдарда дагы кененирээк ачып беребиз. Анда эмесе, келе биринчисин карайлы. Эгерде саныбыз 0 менен 1-дин аралыгында болсо, мисалы 5-тен 4, 0,3, 0,9, демек 0-дон баштап 1-ге чейинки сандардын аралыгында болсо, ошондой эле m чоң n болсо, бизде даражасы чоң жагы ойлошубуз мүмкүн да, даражасы чоң жагы чоң болот деп. Жок, андай эмес. Даражасы кичине жагы чоң болот. Демек, даражасы кайсыныкы кичине, ушул жак кичине, туура айтамбы? Демек, ушул сан чоң болот. Келе, биз муну мисалда карайлы. Мисалда эмне дейт? Мисалы 0,10-4-түн 10-чу даражасын салыштыралы. Ошол эле 0,10-4-түн
5-ші даражасына. Біз не дедік? Даражасы кичинекей сан болгон чоң болот деп. Себеп дегенде бул сан 0 менен 1-дин аралыгында жаткан сан экен. Демек, бизде туура жообу кайсынысы болот? Б колонкасы чоң болот. Демек, мындан адаштырбайбыз. Келе дагы мисал келтирейин. Ошол эле 2-ден 1 2-ден 1-дин 9-чу даражасы менен ошол эле 2-ден 1-дин 8-чи даражасын салыштырайын. Албетте 2-ден 1-дин 8-чи даражасы чоң болот. Түшүнүктүбү? Мында ойлонуп көргөндө, биз канчалык ушул сандарды бири-бирине көбөйткөндө бөлүмдөрү гана чоңоюп кете берет. Демек, бизге бөлүмдөрү чоңоюп кете берсе, бизге бул наоборот санды кичирейтет. Демек, бөлүүчүсү чоңоет деген сөз экен. Анда эмесе, биз абыз бирге барабар болгон учурду карайлы. Эгерде абыз бирге барабар, ошол эле даражабыздын эми чоң, эни кичинекей. Демек, даража кандай болсо дагы эки сан бири-бирине эмне болот экен? Барабар боло берет экен. Мисал ала кетели. 1-дин 1-чи даражасы менен салыштыралы келе. 1-дин 1000-чи даражасын. Демек, бул учурда дайыма барабар боло берет экен. Калагандай 1-дин калагандай даражалары бири-бирине барабар деп билет экенбиз. Анда эмесе келе 3-чү пунктты карайлы. Биздин көнгөндөй эле абыз 1-ден чоң сан, мисалы 2, 3, 4 баштап чексиге чейин. Демек, эмибиз чоң даража, энибиз кичинекей даража. Демек, ушул эки даражаны бири-бирине салыштырып карасак, дайыма даражасы чоң жагы чоң болот. Бул бизде дайыма эле көнүмүш адатта көрүп жүргөндө ошол эле, мисалы 5 деген. 5-тин 10-чу даражасы албетте чоң 5-тин 9-чу даражасынан. А бирок эгерде ушул саныбыз 0 менен 1-дин аралыгында жатып калса, тескерисинче болот, А эгерде 1-ден чоң болсо, биз көнгөн адатта эле даражасы чоң саны чоң болуп эсептелет экен. Демек, бул өтө маанилүү. Алдыда биз мисалдар иштегенде биз ушуну пайдаланышыбыз керекпиз. Демек, доскадагыны көчүрүп жазып алууга сөзсүз пайдасы тиет. Келгиле балдар, биз кийинки подтеманы карайлы. Ал подтемада эмне дейт? Көрсөткүчтүү барабарсыздык. Жанагы эле биз өткөн эле теңдеменин эле болгон ортосунда чоң кичине же барабар, чоң же кичине деген эле сөз экен. Демек, бул деле биз эмне кылышыбыз керекпиз? Жана теңдеме чыгаргандай эле негиздери окшош болуш керек дагы. Биз даража көрсөткүчтөрүн эле ушул белги менен эле жазып коебуз. Демек, 4x плюс 1 ушул белгинин өзүн жазам. 3x плюс 1. Демек, 3x бул жака алып өтсөм, x кичине же барабар 0-дон. Демек, x эмне экен? 0-дон кичине же барабар. Демек, x тиешелүү минус чексизден канчага чейин? 0-го чейин. 0 дагы барабар болуп калышы мүмкүн экен. Ошондуктан чарчыгаша жаздык. Эми өтө жеңил экен, теңдеме чыгаргандай эле экен. Анда эмесе экинчисин карайлы. Карасак, экөөнүн даражасы 2 башка. Даражасы дебедим, негизи 2 башка. Демек, экөө 2 башка болгондуктан биз эмне кылышыбыз керекпиз? Бирдей негизге келтиришибиз керекпиз. Карасаңар, ушул 0,25 деген, 0,125 деген бул 4-төн 1-ге барабар, Келе астына жазайын. 4x плюс 2-нчи даражасы чоң же барабар 4-төн 1-дин 7 плюс 3x-нчи даражасы. Эми силерге ушул жактан жаңы темага бир кыстырма десек болот, Кел ушака жазып берейин. Кандайдыр бир, мисалы, a-нын минус m-нчи даражасы бул 1 бөлүнгөн a-нын m-нчи даражасына барабар. Бул деген эмне деген сөз? Мисалы, 7-нин минус 1-нчи даражасы бул барабар 1 бөлүнгөн 7-нин 1-нчи даражасы деген сөз. Же болбосо ушул эле. Мисалы, 4-түн минус 1-нчи даражасы бул барабар 1 бөлүнгөн 4-түн 1-нчи даражасы. Же болбосо 4-түн квадрат минус 2-нчи даражасы бул барабар 1 бөлүнгөн 4-түн квадраты деген сөз. Демек, бул боюнча түшүнүктүү. Бизде эми карасаңар, бизге ушул случай келип калыптыр. Демек, бул эсепке биз эмне кылышыбыз керекпиз? Ушул 4-төн 1-де биз 4-түн минус 1-нчи даражасы деп жазып алсак болот экен.
Демек келе ошентип жазып алалы. Карайлы. 4-тün 4x плюс экинчи даражасы чоң же барабар. 4-тün минус биринчи даражасы 7 плюс 3x. 4-тün 4x плюс экинчи даражасы кичине же барабар. 4-тün минус 7-4-тün минус 7-нчи даражасы минус 3x-нчи даражасы. Демек, эми карасак, экөөнүн тең негиздери бири-бирине окшош болду. Эми биз келе негиздерин эле барабарлайлы. 4x плюс 2 чоң же барабар минус 7 минус 3x. Келе минус 3x бул жакка өтсөк, бул жак 7x чоң же барабар, бул жак кемитилет минус 9. Демек, x чоң же барабар минус 9 бөлүнгөн 7. Демек, жообу x тиешелүү. Демек, ушул сандан чоң экен. Минус 9,7-ден плюс чексиге чейин. Демек, бул боюнча түшүнүктүү. Бул жыйыртыда өтө көп келчү эсептердин бири. Демек, биз муну эсибизге түйүп алышыбыз керек экен дагы. Негизинен математикадан формула жаттаган болбойт. Биз көбүрөөк эсеп чыгарганда эле жөн эле бизге көндүм болуп, орусча айтканда подсознанияга отуруп калыш керек экен. Анда эмесе доскадагыны жазып алабыз, өтө кереги тиет. Анда эмесе балдар, келгиле биз чындыгы жыйыртыда көп келчү, мындай 100% келчү эсептерди карайлы. Ушундай эсептер келбесе да, ушуга жакын эсептер сөзсүз түрдө келет. Биз математикадан негизинен мисал иштебесек, эч кандай пайда жок. Ошого байланыштуу келгиле биринчи суроonu карайлы анда эмесе. X-ин 9-нчу даражасы менен X-тин 10-нчу даражасын салыштырышыбыз керекпиз. Эми бул учурда карасак, мындай адамдар, мындай жөнөкөй адамдар десек болот, жөнөкөй адамдар карап туруп эле B колонкасы чоң, X-тин 10-нчу даражасы чоң деп айтат. Көпчүлүгүңөр ошентип ойлогон болушуңар керек, бирок андай эмес. Себеп дегенде, бизде жанагы касиеттерди карап атканда, эгерде X-ыбыз 0 менен 1-дин аралыгында жаткан сан болуп калса, даражасы чоңу кичинекей болот деп карабадык беле. Ошого байланыштуу келгиле биз X-тин ордуна 2-ден 1-ди коюп көрөлү. Ойлонуп көрөлү, келгиле X-тин ордуна 2-ден 1 болуп калды. 2-ден 1-дин 9-нчу даражасы чоңбу же 10-нчу даражасы чоңбу? Албетте 2-ден 1-дин 9-нчу даражасы чоң. Келгиле X-тин ордуна эми биз 1 деген санды коюп көрөлү. 1 деген санды койсок, X-тин 9-нчу даражасы менен, ошо 1-дин 9-нчу даражасы менен 1-дин 10-нчу даражасы экөө бири-бирине барабар. Эми карап көрсөк, бизде бир карасак B колонкасы чоң, бир карасак A колонкасы чоң, бир карасак экөө бири-бирине барабар V-сы. Эми ушул учурда биз G вариантын туура деп билебиз. Демек, салыштырууга мүмкүн эмес. Бул биринчинин туура жообу G варианты. Демек, жеңил ойлуулук менен карап туруп эле B колонкасы чоң экен деп шашып кетпеш керек. Эгерде сен жакшы балл алам десең, албетте шашпай ойлонуп, жети өлчөп биргесиш керек. Жети өлчөп биргес дегенде кечке ойлонуп отуруп албай, биз ушул эсепти көргөндө эле билишибиз керекпиз. G варианты болот, анткени мындай варианттар болот деп бат-баттан, бирок шашпай ойлонушубуз керекпиз. Анда эмесе, экинчисин карасак, 4-тün 5-нчи даражасынан 4-тү кошушубуз керек экенбиз. Анан ушул 4-тün кубун, 4-тün квадратын, 4-тün өзүн көбөйтүшүбүз керек экенбиз. Карап көрсөк, салыштырган кыйын, 5-нчи даражага кошуп, анан ар бирин көбөйткөндө көп убактыбыз кетип калат. Биз кандай оңой кылсак болот? Карасак, биз элестетели, мына 4-тün 5-нчи даражасын келгиле А деп, же болбосо алма деп элестеткиле. 4-тün 5-нчи даражасын алма. Демек, биз 4 алманы бири-бирине кошкондо канча болот? 4 алма болот да, туура айтамбы? Демек, бул эмнеге барабар? 4-тün 5-нчи даражасынан 4 жолу деген сөз. Чүнктүбү? 4-тün 5-нчи даражасынан 4 жолу. Демек, алмадан 4 жолу деген эле сөз. Демек, мунун да биринчи даражасы бар, бирок бизде кандайдыр бир деңгээлде экөөнүн негиздери окшошуп калды. Демек, биз даража көрсөткүчтөрүн эле эмне кылабыз? Кошуп коебуз. Демек, 4-тү жазабыз, 4-тün 6-нчы даражасы. Демек, A колонкасы 4-тün 6-нчы даражасына барабар экен. Эми B колонкасын карайлы.
бардығын эле даражаларын кошуп коебуз, кошуп койсок 4-түн 3-чү даражасы кошулган 2-чи кошулган 1-чи даражасы бул барабар 4-түн 6-чы даражасы. Демек 4-түн 6-чы даражасы менен 4-түн 6-чы даражасын салыштырсак, албетте туура жообу В-сы болот. Демек экөө бири-бирине барабар экен. Анда эмесе кийинки суроону карайлы. Бул жактан дагы биз 8-ин 9-чу даражасына көтөрүп отурбашыбыз керекпиз. Кантип иштейбиз? Карасаңар, мен ушул жакка жазайын. 8-дин 8-8-чи даражасы кошулган 8-дин 1-чи даражасы. Эми мен муну жалпы орток бөлүмү 8-ин жазам дагы 8-ин 8-чи даражасы кошулган 1 деп жазалам. Туура айтамбы? Туура айттым, Демек, буга макул болсок, карасаңар, биз ушул санды кайра карама каршы биз буга өткөрө алабыз да. Демек, эмне деген келип чыгат? 3-түн чыгарылышын 4-түн астына жазып атам. Эмне деген келип чыгат? Демек, 8-дин 9-чу даражасы бөлүнгөн 8-дин 9-чу даражасы плюс 1 бөлүнгөн 8-дин 9-чу даражасы. Бул А колонкасы ушуга барабар болот экен. Демек, бул жактан карасак, ушул 8-дин 9-чу даражасы бизге 1-ди берет. Ал эми бул экөө плюс 1 бөлүнгөн 8-дин 9-чу даражасы боюнча эле кала берет, Анда эмесе Б колонкасын ушундай кылып өзгөртөлү. 8-дин 8-чи даражасы бөлүнгөн 8-дин 8-чи даражасы плюс 1 бөлүнгөн 8-дин 8-чи даражасы. Эми 8-дин экөө окшош болгондуктан бул бизге 1-ди берет, плюс 1 бөлүнгөн 8-дин 8-чи даражасы. Келгиле биз ушул жерден бирлерди чийип салалы. Эки жакта тең окшош болгондуктан бирлерди чийип салалы. Эми карашыбыз керек. 8-дин 9-чу даражасына 1 чоңбу, же болбосо 8-дин 8-чи даражасына 1 чоңбу? Бөлүмү чоңу кичинекей сан болот, демек бөлүмү чоң ушул сан, демек ушул саныбыз кичинекей. Анткени бөлүүчүсү чоңоюп кете берет деген сөз. Демек туура жообу Б колонкасы. Демек 3-чүнүн туура жообу Б-сы экен. Биз эч кандай көбөйтүп, кошуп, арифметикалык эсеп чыгарыштын кереги жок экен, жөн гана логиканы иштетишибиз керек экен. Демек 3-чүнүн туура жообу Б варианты экен. Анда эмесе 4-тү карайлы. 4-тө бизде эмне дейт? 10 көбөйтүлгөн 9-дун 8-чи даражасы, ошондой эле 9-дун 10 көбөйтүлгөн 8-чи даражасы экен. Эми бул жактан келгиле, мен эмне кылып жазып алгым келип атат? 10-дун өзүн жаздым, 9-дун өзүн жаздым, жана 9-дун 7-чи даражасы. Бул жакта 1 деген даража бар. Экөөнү кошкондо 8 чыгат. Демек, мен А колонкасын ушинтип ажыратып жазып алдым. Келе Б колонкасын карайлы. 9-дун өзүн жаздым. Мен 10-дун өзүн жаздым. Кайра 10-дун 7-чи даражасы. Бул жакта 1 деген даража бар. Экөөнү кошкондо 10-дун 8-чи даражасы. Эми карасак. Бул жакта 2 сан окшош болуп калды, Ортосунун бардыгы көбөйтүү, демек 2 санды биз кыскартып сала алабыз. 2 санды кыскартып салсак, бизде 9-дун 7-чи даражасы менен 10-дун 7-чи даражасын салыштырышыбыз керекпиз. Демек, албетте 10-дун 7-чи даражасы чоң. Демек, туура жообу кайсысы? Б варианты. Демек, 4-түн туура жообу Б варианты экен. Биз оңой эле чыгарып койсок болот экен. Анда келгиле 5-чи мисалды карайлы. Биз эмне кылышыбыз керек экен? 3-түн 16-чы даражасы менен 81-дин 4-чү даражасын салыштырышыбыз керек экен. Эми карасак, 3-түн 16-чы даражасын көтөрүү кыйын, 81-дин 4-чү даражасын дагы көтөрүү кыйын. Биз оңой жолу биз экөөнү тең эле бирдей даражага келтирип алышыбыз керекпиз. Эми карасак, 81-ди биз эмне кылсак болот? 3-түн 4-чү даражасы деп 81-дин жазып алдым мен. Эми сыртында дагы 4-чү даража бар да, демек 3-түн 4-чү даражанын сыртында дагы бир 4-чү даража. Демек бул эмнеге барабар? 3-түн 4 көбөйтүлгөн 4-чү, же болбосо 3-түн 16-чы даражасына. А биз салыштырышыбыз керек экен 3-түн 16-чы даражасына. Демек, экөө тең окшош сан болуп калды. Демек, бири-бирине барабар, туура жообу В-сы. Анда эмесе 6-чысын карайлы. 3-түн 30 x-тин 36-чы даражасы барабар экен 40-ка. Ошондой эле биз x-тин 18-чи даражасы менен 6-ны салыштырышыбыз керек. Эми карасак, мен
ушул жактан биз билгендей эле көбөйтүүнүн карама каршысы бөлүү, кошунуку кемитүү, ошондой эле бизде даражанын карама каршысы тамыр. Туура айтамбы? Демек, келгиле биз эки жагын тең барабардыктын оң сол жагындагы, оң жагындагы биз тамырга алып алалы. Тамырга алып алсак эмнеге барабар болот? X'in 36 даражасы тамырга алганда X'тин 18 даражасы болот. Бул барабар тамыр алдында 40-ка. Демек, X'тин 18 даражасы тамыр алдында 40-ка барабар экен, бул не болду? Тамыр алдында 40-ка барабар болду. Ал эми тамыр алдында 40-тан канча деген сан чыгат? 6-нын квадраты 36 да, демек тамыр алдынан примерно болжолдуу түрдө 6 бүтүн бир канчадан бир канча деген сан чыгат. Демек 6-дан чоңураак сан чыгат. Ал эми Б колонкасында 6 өзү эле болгондуктан 6-дан бир канча деген сан албетте чоңураак болот дагы. Демек туура жообу А колонкасы болот экен дагы. Биз А жообун туура деп белгилейт экенбиз. Бул түшүнүктүү. Анда эмесе биз келгиле 7-чи мисалды карайлы. 4-түн 30-чы даражасын көбөйтүлгөн 5 чоңбу же 4-түн 31-чи даражасы чоңбу деген сөз. Карасак, Б колонкасында 4-түн 31-чи даражасын мен жазгым келип атат. 4-түн 30-чы даражасы көбөйтүлгөн 4-түн 1-чи даражасы. Экөөнү кошсок, албетте 4-түн 31-чи даражасы чыгат, Эми бул жактан 4-түн 30-чы даражасы менен 4-түн 30-чы даражасын кыскартсак болот дагы. Бизде 5 менен 4 эле калат. Демек 5 чоңбу же 4 чоңбу дегенде албетте 5 чоң. Демек туура жообу А колонкасы экен дагы. Биз А колонкасын белгилейт экенбиз. Ана эмесе 8-чисин карайлы. К'бы тиешелүү n дейт. Бул эмне деген сөз? К'быз натуралдык сан. Бул 1-ден баштап чексизге чейинки бүтүн сандар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 миллион деген сан экен, демек. Болжолдуу түрдө алганда. Эми астына өчүрүп коеюн. Биз бул жактан эмне кылышыбыз керек экен? Келгиле. Ушул жактан биз алып өтсөк болот, Эки колонкадан ары бери алып өтсөк болот. Мен эмне кылгым келип атат? 3-төн 1-дин канчы даражасын калтырам. Ал эми 2-ден 1-ди мен бул жака алып өткүм келип атат. Демек 1 минус 2-ден 1. Асты плюс эле бул жака алып өткөндө минус болот. Демек бул эмнеге барабар? 2-ден 1-ге. Эми 3-төн 1-дин канчы даражасы менен 2-ден 1-ди салыштырышыбыз керек экен. Эми карасак. Эмне кылсак болот? Ойлонуп көрөлү. Ушул сан эң кичинеси 1 болушу мүмкүн экен, 2 болушу мүмкүн экен, же мейли миллион деп коеюн, Ушунча даража болушу мүмкүн экен. Эми муну биз эме дегенбиз, ушундай 0 менен 1-дин аралыгындагы сандарды даражага көтөргөндө эмне болот эле? Ал сан кичиремек, даражасы чоңойгон сайын кичиремек, туура айтамбы? Демек, биздин эң чоң болуп турган кези азыр 3-төн 1 экен. Андан кийин даражага биз көтөргөндө бул сан дагы кичирейт. Себеп дегенде бөлүмү чоңоюп кете берет. Ошого байланыштуу эң чоң кези 3-төн 1, ал эми мунун эң чоң кези 2-ден 1. Демек, 2-ден 1 3-төн 1-ден албетте чоң. 1 алманы 3 киши бөлүп жеген чоңбу? Көбүрөөк тиеби, же болбосо 1 алманы 2 киши бөлүп жеген көбүрөөк тиеби? Демек, туура жообу Б колонкасы болот экен дагы. Б колонкасын туура деп белгилейт экенбиз. Анда эмесе доскадагы эсептерди көчүрүп жазып алууга. Бул мындайча айтканда баардык түрлүү эсептер десек болот, даражага байланыштуу. Анда балдар келгиле биздин чыгарып аткан эсептерибиздин ушул 4 эсеп менен жыйынтыктайлы. 9-чу эсепти карасак, биз эмне кылышыбыз керек экен? 9 факториалдын 8-чи даражасы ошондой эле 8 факториалдын 9-чу даражасы экен. Бул жакта биз эмне кылсак жеңил болот? Келгиле, мен ушул 9 факториалды эмне деп жазгым келип атат? 9 факториалды 8 факториал көбөйтүлгөн 9-дун 8-чи даражасы деп жазгым келип атат. Ал эми
Бұл өз эле кала берсин, 8 факториал. Жоқ, келе, мұны да алмаштырып алалы. 8 факториалдың 8-ші даражасы көбейтілген 8 факториалдың 1-ші даражасы деп алалы. Демек, өкөнді қошсақ 8 факториалдың 9-ші даражасы, мұны қайры орнына келтірсек, шундай эле болады. Анда эмесе, бұл даража 8 факториалға да тиешелүү, 9-га да тиешелүү да. Демек, жазалы 8 факториалдың 8-ші даражасы көбейтілген 9-дың 8-ші даражасы. Эми 8 факториалдың 8-ші даражасы мен 8 факториалдың 8-ші даражасы қысқарталы. Біз салыштырышыбыз керек 9-дың 8-ші даражасын, ошондой эле 8 факториалды. 8 факториал жазып көрсөк, 1 көбейтілген, 2 көбейтілген, 3 көбейтілген, 4, 5, 6, 7, 8 да. Ал эми 9 эмнеге барабар? 9-дың 8-ші даражасы эмнеге барабар? Бұл 9 көбейтілген, 9 көбейтілген, 9 көбейтілген, 9. Демек, 9-дан 9 жолу. Албетте, біз қарағанда эле ушул сан чоңураак, чоң болот, сөз түрдө чоң болот дагы. Демек, туура жолу А колонкасы біз А колонкасы туура деп жооп баракчасына белгилейт экенбиз. Анда эмесе, 10-чуну карасак. 2-нин x-нчи даражасы 10-го барабар экен. Ал эми 4x менен 9-ду салыштырышыбыз керек экен. Эми келгиле биз мен ушуну жазып алгым келип атат. 2-нин квадратынын x-нчи даражасы деп. Демек, 2-нин квадратынын x-нчи даражасы. Бул эмнеге барабар? 2-нин 2 x-нчи даражасы деген сөз экен. Бул барабар канчага экен белгисиз. Эми келели биз ушул жактан эки жагын тең квадратка көтөрөлү. Квадратка көтөрсөк, асты 2-нин 2x-нчи даражасы барабар 100. Демек, 2-нин 2x-нчи даражасы канчага барабар экен? 100-гө барабар экен. Демек, бизде А колонкасы 100, Б колонкасы 9 болуп калды. Ошого байланыштуу. Демек, А колонкасы 100, Б колонкасы 9 болуп калды дагы. Албетте, А колонкасы чоң. Демек, туура жообу А экен. Биз жооп баракчасына А варианты деп белгилешибиз керек экен. Анда эмесе биз 11-чи мисалды карасак. Ушундай берилиптир бизге. N менен 5-тин 5-нчи даражасы плюс 2-ни салыштырышыбыз керек экен. Эми бул жактан биз эмне кылсак болот? Карасаңар. Ушул 5-тин x плюс 5-нчи даражасын эмне деп жазса болот? Үстүнө жазайын. 5-тин x-нчи даражасы көбөйтүлгөн 5-тин 5-нчи даражасы деп жазсам болот. Айтамы? Демек, мен бул жактан 5-тин x-нчи даражасын кашан сыртына чыгарып салсам, кашан ичинде ордунда 1 калат плюс 5-тин 5-нчи даражасы калат. Ал эми бул жак болсо өзү эле жазат n көбөйтүлгөн 5-тин x-нчи даражасы. Келгиле 5-тин x-нчи даражаларын кыскартып салалы. Кыскартып салсак, бизде n барабар 1 плюс 5-тин 5-нчи даражасы деген калды. Демек, А колонкасы 5-тин 5-нчи даражасы плюс 1 экен. Ал эми Б колонкасында 5-тин 5-нчи даражасы плюс 2 экен. Демек, 5-тин 5-нчи даражасын келгиле кыскартып салалы. Демек, 1 менен 2-ни салыштырсак, албетте 2 чоң. Ошондуктан Б колонкасын белгилейт экенбиз. Бул боюнча түшүнүктүү болсо, 12-ни карайлы. X минус 8-дин 4-нчи даражасы барабар экен 81-ге. X квадрат менен 120-ны салыштырышыбыз керек экен. Эми баягыдай эле 81-ди мен 3-түн 4-нчи даражасы деп алайын. 3-түн 4-нчи даражасы деп алсам, карасаңар, бизде даража көрсөткүчтөрүнүн бардыгы тең окшош болуп калды. Даража көрсөткүчтөрүнүн бардыгы тең окшош болуп калды. Демек, биз келели 4-нчи даражага экөөнү тең кыскартып салалы. Экөөнү тең 4-нчи даражага кыскартып салсак, эмне калат бизде? X минус 8 барабар 3. X барабар 8 бул жак плюс менен өтсө
11. Демек x ыз 11-ге барар екен. Ал эми биз 11-ди квадратка көтөрсөк, бул албетте 121. А бирок биз салыштырышыбыз керек 120 менен. Демек албетте 121 чоң. Туура жообу Асы. Биз жооп баракчасына Асы деп белгилешибиз керек экен. Анда эмесе доскадагынын баардыгын көчүрүп жазалууга ушуну менен сабагыбыз аягына жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.